жаман болуп киргенде баары күйүп түшүп калат. Эчтеке жок. Чоң кызым туруп анан калгандары гана деп эле баягы уже жок деп ойлоп кеттим. Бир кызым биякта нам бышырып аткан, үчөө уктап аткан тиякта. Ооба баары күйүп кетти, эчтеке калган жок. Тияктан эки кызым секирип өздөрү чыгып кетишкен экен, чоңурактар. Баламды издеп кайра кирип, ошо эки колунда күйгүздү. Квартираны бир айдан ашык көпкө чейин издедик. Балдар мени албайт экен такыр. 5 жаштагы. Эми мен кайка уктайм деп байкуш. Бул жашоодо жети уктаса түшкө кирбеген нерселер бир заматта жашообузда болуп калышы ыктымал эмеспи? Бул сөздү бүгүнкү чыгарылышыбыздын каарманы тастыктап отурат. Каарманыбыз Назира Жунушова. Мындан 6 ай мурда үй бүлөсү менен жашап жаткан үстүндөгү үйүн өрт жалмап кеткенин айтат. Үстүнө кийген эки кийими менен көчөдө калганын айткан ал биздин редакцияга кайрылды. Биз каарманыбыздан дал ошол окуя болгон күндү эстеп айтып берүүсүн сурадык. Бул биздин үйүбүз сентябрдын 19-унда күйүп кетти. Мен үйдө жок болчумун. Жолдошум балдар менен бар болчу. Эртең мененки саат 9-дар чамасында күйүп кетти. Ушул полду экинчи этаж менен ушу астын жыгач болчу. Ушул астынан буяктан вытяжкадан түтүн чыккандан үстүнө чыкса, ошол жакта түтүн чыгып аткандан полду көтөрүп эми жыгач тактайдын астынан түтүн чыгып аткандан ачып өчүрө калалы деп аракет кылышкан. Анан ачып ийсе эле түтүн чыгып, уже көптөн бери асты аябай эметип кеткен окшойт. Уже көп эле убакыттан бери ушу күйүп баштаган окшойт да. Анан балдарым, бир кызым биякта нам бышырып аткан, үчөө уктап аткан тиякта. Үйдө 4 бала, 5 бала бар болчу үйдө. Айылдан келген бир да бала бар болчу. Уктап атышкан, анан от күйүп, үстүнөн өчүрө албай суу ташып балдар менен өчүрөбүз деп аракет кылыптыр. Анан бияка уже натяжной потолок болчу. Там баары от тама баштаганда өчүрөбүз деп суу ташып аракет кылышкан экен. Болбой ал жетпей калганда могул жерде балдар уктап атышкан болчу. Ушул жерден жолдошум кыздардын буту сынат деп да коркпой эле ушул жерден ыргыткан экен. Эптеп качып чыгып кетсин деп. Тияктан эки кызым секирип өздөрү чыгып кетишкен экен, чоңурактар. Биякта бүт кийим, кече, документ баары бар болчу. Күйүп кетти. Мындай ошондо балдарыңыздарды эле чыгарганга жетишип калгансыздар, анан үйдө бардык нерсе күйдү. Ооба, баары күйүп кетти, эчтеке калган жок. Жада ошо отопление баары күйдү. Канча жылдык эмгегибиз болчу. 10 жылдан ашты бул үйдү жылда ар бир жерин бүтүрүп коюп, сүйүнүп болгон ак эмгек менен эле салган үй болчу. Балдар эчтекени алып чыкканга успеть эткен жок. Болгон үстүндө кийим менен эле чыкты. Балдарым пижамачан, кыздарым пижамачан эле чыгышты. Балам жылаңайлап эле качып чыккан экен. Жолдошум баламды издеп кайра кирип, ошо эки колунда күйгүздү. 3 айга чейин эчтеке кыла албай, кийимин да кие албай отурду. Эчтеке иштей албай, колу күйүп, шишип, аябай ириңдеп, аябай глубокий болуп кетти колу да. Окуя болгон күнү үйдүн абалын көрүп, балдарымды жоготтум деп ойлодум деген ал кайрадан жаңы жашоо баштоого кылган аракети тууралуу буларды айтты. Квартираны бир айдан ашык көпкө чейин издедик. Балдар менен албайт экен такыр. Балабыз бар деселе, балдарыңар менен болсо албайбыз, жөнө койгула деп коет экен да. Квартираларын албайт экен. Мындай арзан квартира издесек, эми кичинекей экен, биз 5 бала менен бата турган эмемиз. Кымбат квартирага биздин алыбыз жетпейт экен, аны төлөп жашаганга. Бир кийим менен эчтекебиз бир күндө эле 40 мүнөттө эле эчтекеси жок калдык. Анан азыр байка эмнеден келип чыкканын билесизби? Ошо электричество дейт. Электричестводон чыккан дейт. Ошондо туура эмес салынып калган, туура эмес болуп калган ачкандай болгон, замкание болгон. Билбейм, эми ар кандай
эмелерди ойлойт экенсиң, бирок эмнеден келип чыкканын билбейсиз. Анан пожарный келип ошо электричестводан деп эметти, айтты. Ошо электричество тура эмес болгондор. Балдар көрүп жүрө түшүп, көпкө чейин өзүнө келе албай, 2-3 айдан кийин тамак иче албай жүрүштү. Уктаганда да чочуп атышты, аябай сүйлөнүп, коркуп. Жана 3-чү кызым кач деп түн ичинде чочуп, баягы кач дегенде ушул жерден жолдошум ыргытканда ошо терезеденчи. Ошо аябай коркуп калышкан. Ошо. Сиз ал убакта бир жакка кеткен турбайсызбы? Анан кийин көрүп алып кандай абалда болдуңуз? Ал киргенде эсесем жаман болуп киргенде баары күйүп түшүп калган. Эчтеке жок. Балдарыңызга сарсаңда болдуңуз? Кирип эле балдарды сурадым. Чоң кызым туруп, анан калгандары гана деп эле баягы уже жок деп ойлоп кеттим. Жаман болду аябай. Өзүм жоготуп кое жаздадым. Ал күндү эстесем ыйлайм кадимки. Карасам 3 балам жок. Биринчи эле сөзүм ошо болду, калгандары каякта деп эле. Мындайга өзүң да ишенбей калат экенсиң. Кантип даже кичинекей кызым менин жанымда болчу. Алда мен ушу айылдан келип эле эшиктен кирсем эле баары күйүп, жерде түтөп, ичи капкара, жердин баары күйүп аткан, түтөп аткан. Корото олтура киши, кошуналар чочуп кирген. Ошо кирсем эле кичинекей кызым ыйлады. 5 жаштагы. Эми мен каяка уктайм деп. Ушу бала ушундай айтты да. Балдар жакшы эле, жолдошум ошо кичине уланып, түтүн жутуп, баягы өчүрөм деп аракет кылып. Өзү да уктабай жүрдү, бир жумага чейин уйкусу жок. Ошол күйгөн күнү бизди кошуналарыбыз жакшы кишилер, ушулар буякта квартирасы бар. Квартира берет. Кичинекей комнатасы, бир комната. Ошол жакты берип, кирип, ошол жака түнөдүк эчтекебиз жок, колго эле жаттык. Эле жок, эмне кылабыз. Баары күйүп калгандан кийин уже кирип жаттык. Документтериңизде эмне болду ошондо? Документтин баары күйүп кетти, эчтекебиз калган жок. Анан өзүбүз бир 10-15 күндөн кийин өзүбүзгө кичине келе баштагандан кийин анан документке бара баштадык. Кайра документтер толуктаганга. Андан ары биз каарманыбыздын азыркы жашаган батирин көздөй бет алдык. Азыр биз ушул кайнэжем турган квартирада жашап атабыз. Квартирага да 5 бала менен кириш кыйын экен. Албайт экен балдар менен. Ушу эжем ушака менен чогуу туруп тургула дегенден балдар менен ушака келип эжемдикинде чогуу туруп атабыз убактылуу. Сиз жогоруда айтып калбадыңызбы, үстүбүздөгү кийимибиз менен калдык депчи. Анан балдарыңыздын мектеп кийими, китептери ошолордун баары күйүп кетти деп. Ооба, мектепке жаңы эле даярдаган болчубуз. Даярдап, жаңы эле китептерин жаңы эле алышкан. Ошонун баары күйүп кетип, бир кийим менен эле чыгып калдык көчөдө. Ошо анан элден келген кийимдерди кийдик. Элден келген төшөктөрдү колдонуп атабыз азыр. Балдар да ошо эл да бар жакшы экен, кошуналар берип, ошолорду алып кийип, ошону колдонуп атабыз. Кышында кандай болду? Кышында ошо балдар тиякта да бир кайнэжем үйүнө жатты. Биз да жакта да квартирага кире албай, кошунабыздыкында оокатыбыз жок ошол жакта жаттык. Анан кийинчерээк бул эжем келгиле дегенде бияка келип, балдар менен чогуу бололу деп ушака келип туруп атабыз азыр убактылуу. Балдарым сабакка кетишкен келди ошо. Бул үй кичинекей, ошон үчүн айла жок. Балдар менен туруп атабыз. Деп квартирага албаганына байланыштуу ушул кичинекей 2 комната үйдө туруп атабыз кайнэжемдикине. Бул үйдө уже 2 ай болуп калды. Азыр убактылуу ушул үйдө туруп атабыз, айла жок. Мындай кырсык болот деп ким ойлоптур.
эч ойлогон эмеспиз. Азыр балдарым эл берген кийимди кийип атабыз. Мектеп мугалимдери китептерин алып беришти деп кайрадан. Бурда алган китептери күйүп кеткен. Документтерибиз баары күйүп кетти. Азыр мындай түшүнөн чочуп Коркуп, аябай жүрөктөр түшүп, балдар да азыр ушуга чейин өзүнө келише элек. Эми анда да эмне кылайын деп атасыздар? Эми ошо азыр биякта убактылуу жашагандан кийин квартира таап чыксак анан эптеп кайра үйүбүздү бүтүрөлү деп аракет кылып атабыз. Үйгөн күнү эшикте турдук, кечинде аябай өзүбүзгө өзүбүз ишенбей, аябай жаман шоковый состоянияда болдук. Кошуналарыбыз ошо жардам беришти, жакшы бир комнатасын бошотуп берип, ошол жакта жаттык. Эчтекеси жок, кадимкидей болгон эле. Мындайды эч ойлогон эмеспиз болот деп, бирок болот экен. Ушуна аябай кыйналдык. Кичинекей кызым качан кетебиз, биякка эмнеге келдик, эмнеге жашап атабыз биякта деп сурай берет. Балдарга түшүндүрүш кыйын да азыр. Бигере баягыдай азыр кыйналып атышат, тиги керек, бул керек деп. Азыр аябай жаман болобуз. Көп балдарга азыр бүт эчтекеси калган жок да үй күйгөндөчү. Үй күйгөндө эчтеке калган жок, азыр тиги керек, бул керек дейт. Бизде да алып бериш азыр эми аябай кыйын болуп атат. Азыр баары кымбат. Баарын толук камсыз кыла албай атабыз азыр. Элементарный үйдөгү немелерин алып бере албай кыйналып атабыз. Тамак аш продукты жагынан кандай болот? Тамак аш продукты жагынан да кымбаттагына бери аябай кыйналып атабыз. Андан да азыр балдар менен 5 бала менен аябай эле кыйын экен. Квартирада жашап көргөн эмес, бирок азыр жашаган өтө эле кыйын экен. Квартирага төлөп жашаш дагы, эжем менен жашасак да баары бир төлөш керек да, жарымын акчасын беребиз да, анан аябай кыйналып аткансың. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.